Чыргап калсаңар керек, баргандан кийин үйүңөр таптаза болуп, бүт кызды үйдө кыз жатпайт дейт го. Ооба. Кыз жатса да жен жатпайт болсо. Не уктатып берек да азапта. Уктатат. Жок, хайп менен оозго алынсынбы деп ойлодум эле, мындай элдин оозуна. Макс, ты тормоз, тебя убить мало. Ушундай баягындай негатив комментарийлер негизи вот така азыр бирөө жазып жатты да, Макс, ты тормоз, тебя убить мало деп. Давранов, ты тормоз сыяктуу деп. Азыр муну кандай түшүнсө болот дейм. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн бизде өзгөчө конокто түштүк жергесинде эле Кыргызстандын сулуусу эле Жок. Асел Касымова. Саламатсыздарбы? Мына Макс чакырды бизди. Мен азыр эмне кылам өзүм деле билбейм, бирок программанын жүрүшүндө көрөсүздөр болуш керек. Так, Аселжан, мен сизге сразу мындай түшүндүрүп өтөйүн. Оңой, эркин формат. В общем, азыр ким, мисалы, жок, точно. Данияр Эрматовго чалайлы. Даниярке чалайлы дагы. Чалып туруп, не темада сүйлөшөлү? Любой темада. Так, шарттар бардыгы эле түшүнүктүү болду окшойт, Анда мындай кылайлы. 5 фраза болот. 5 сүйлөм болот. Ошо 5өөнү мен сизге берем, 5өөнү сиз мага бересиз. Эгерде кимибиз утулуп кала турган болсо, кандай кылат? Мен 1000 сом. 1000 сом менден. Эгерде сиз утула турган болсо, сиз мага 1000 сом бересиз. Так, касай. 1000 менден. Хорошо. Мен дагы 1000 сом. Ушундай кылайлы дагы и 2000 сом. Ким утат? Көрөбүз. Ким утулса? Ким утулса, 2000 сом ошол. Так. Утса. То есть утса. Возможно, мен утулат окшойм. Сразу что-то уже аркага кетип баштадык. Алып турчу. Асел Касымова айым өзгөчө Данияр Эрматовго чаласыз. Анан кийин жакшы кыр керек болот деп ыр сурап көрөлү. И по ходу дела мен сизге бул жактарга кагазга сүйлөмдөрдү, фразаларды жазып берем. И ошол сүйлөшүп атканда фразаларды сөз түрдө кошуп кетишиңиз керек. Данияр. Бүткөндөн кийин Аселчи эмне болгон деп. Келиштикпи? Келиштик, давай. Алло. Танчик. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Өзүң кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр. Каяктасың? Шаардасыңбы, айылда? Шаарда эле? Шаарда эле? Бишкекке кетип калдыңбы? Бияктамын. Өзүң кандай? Жакшы жүрөсүзбү? Үйдөгүлөр жакшыбы? Жакшы, рахмат, тынч. Эме бош эле белең? Эме кылбадыңбы? Убактың алган жокму? Ооба, бош эле. Просто мен дагы көрдүң го, эме карантинде көп отуруп калдык, ошого жаңырлар жазсамбы деп, жакшы обон керек болуп аткан, анан сен менен эме кылайын деп, эмне эле сурайынчы бир кеңеш деп. Ким жакшы азыр обон жазып атат деп. Сен ырларың обон жакшы го, может жардамың тийип калабы дегендей. Сиз мени жакшы билет, аранжировщиктерди. Жок эми. Чарып бишкекесизби? Жок, ошто эле. Просто бул жактан чалып эле заранее Бишкекке барганга чейин даярдап турса, баргандан кийин запись кылып таштайм деп ойлогом да. Ооба, менде деле аябай тааныштар деле көп, бирок сиз эң качественный немелер менен иштешет. Наоборот, баягы немелер менен эйка-рейка, Азамат Акырбаш дегендер аябай качественный. Кстати, Айсалкын жакшы эле жүрөбү? Жакшы жүрөт. Чыргап калсаңар керек, баргандан кийин үйүңөр таптаза болуп, бүт кызды үйдө кыз жатпайт дейт го. Ооба. Кыз жатса да жен жатпайт болсо. Жакшы, буйруса бияка келсеңиздер, конокко чакырабыз да. Ооба, костюмдарыңды. Не жаңылык сүйлөйбүз, көптөн бери сүйлөшүп. Эми жаңылык силер айтсаңар, качан бизди сүйүнтүп өткөндө отурабыз, арбузик качан чыгат экен деп. Конокко баргыбыз келип жүргөн мен. Ооба, эже Кудай буйруса ал күндөрдө эле аз калды окшойт. Атайын эле эмне кылбайсам азыр көп. Азыр билбей эле эчкимчи жарыя кылып атып билбей элебиз да. Ооба, жакшы эле, туура эле кыласың. Туурабы, эң негизгиси аманет жүрүп алсын деп элечи. Ооба. Анан эме кылайын дегем, жана ырды жазып туруп жайлоодо клип тартыш керек болот, бирок батыраак жазбасам жайлоодо сагынып кетет. Жайлоодо
Ооба. Стилдерге пен отмансызбы? Барып, боз үйлөр жок калганда анан клип тартып. Сиз жайлоо, сизди андай элестете албай эле калдым. Баягы кызыкча кийимдер менен Андай клиптериңиз жок эле десең, бир исключение кылайын дегем да, негизичи. Сен идеяларың жакшы го, өзүң режиссер болуп бересиз, окшойсуң. Мен сиздики жакшы эле, негизи эле. Билем андай ырдасаңыз деле кайра жарашпай калышы мүмкүн, эми сизди башкача элестетип чекте бар эле. Сиз обычно жар-жарга карап чыккансыз го, мен жар-жар айтпай эле койчу. Мен неудобно болуп атам деп атып, элдер заказ берип суранып атып, зур коюн, не кылайын дачы. Жар-жар айтып берсемби, бар эле неме болуп атат деп атып. Жок, эле Эрнисте мен баягы көбүнчөсү баягы шерик менен жүрүп аткан, өзүң деле кошо баягы идеяларды айтып дегендей жардамдашып. Баягында бир клипте чогуу барганбызбы? Жардам берип өтүм эле мурда. Ооба, тоонун чокусуна чогуу чыкпадык беле десең. Ооба. Да. Андай да базар жок. Балким тартып калсам, жакын арада, может, вдруг если получится, буюрса сага чалып эме кылам го, жардамдашып койсуң да. Анан тойлорда көбөгөнгө женихти дагы алып киргени той эме ыр керек болуп атат. Тойго ылайыктуу кылып дагы жаңылаш керек болуп атат ырлардычы. Ошого меникем жанагындай эмеге быстрый ырларга жакын болгон үчүн ошондой ырларды ким жаза алат? Кимге Ильязга каралайынбы же өзүң жазып бересиңби же Нурлан жакшы жазабы? Ой, же андай жазгандар көп эле. Мен Нурлан менен деле жакшы, Нурлан деле жазат, Эдил жазат. Мен деле жазып коем. Ал кимди кылабыз да. Да. Анда ошо Бишкекке барганда деле все равно сен менен жолугуп эме кылат окшойм. Чечет окшойсуз. Не баягы азыр бош элесиңер да, мен не болуп атат? Мен бүгүн Ошко кеттим азыр айткан. Да? Ошко келсең кел анда. Аэропортко кеттим, Эрнисте ошол жакта. Мен бүгүн Эрнис албай атат трубкамды мен. Эрнис бүгүн мага жаңы клипимди алып келмек негизичи. Не уктатып берек да ал азатынча. Уктатат. Анан бир не то ой пайда болду да. Эме Так, Данияр. Бир дагы не то ой, не то эмес эми, билбейм, не то ойлоо деген же рэпердайымбы деп бир жаңылык киргизиш керек болуп атат деп элечи. Анан жанагы клип тартсам деп атам да дөңгө чыктың, дөңдөн түштүм сыяктычы. Сиз рэп болмойт, рэп. Рэп элестетсеңиз болчу. Жок, хайп менен оозга алынсамбы деп ойлодум эле, мындай элдин оозуначы рэп ырдасам окшошпойт да анан жамандаганда. Хайп сиз өзүңүз жаман көрөсүз го, сиз айнып калгансыз, эмне ойлоп го? Хайп жаман көрөсүз го сиз. Хайп менен неме ойлойт. Адам өзгөрүш керек дейт го, ошого өзгөрсөмү деп ойлогом да. Жок. Мен андай кошулбайм, мен да хайпты жаман көрөм. Билесизби, болбойт эле. Айтып берейин. Данчик, убактың алган үчүн кечирим сурайм, сага рахмат. Биз сени тамашалаштык азыр. Бир передачадан чалып. Түз эфирби? Ооба, ошондой болду. Буюрса YouTube'дан көрөсүң. Ошо эже эмне болуп атат? Хайп ана. Дөңгө түштүм, дөңгө чыктым болду. Тогочу клип тартам. Не ойлоп атат? Хайп дегенде ойлонуп койдум. Эми хайп дегенде жаман көрөсүз го сиз наоборот. Ооба. Өзүм да чыдабай кетип аттым, сага айтып атыпчы. Ошону айтам да. Не болуп атат? Мен личный сөз сөйлөп койбодумбу? Жок. Бардыгы экөөбүз, бардыгы как есть айтып аткан. Ошол. Рахмат. Ошко келсең болсом чал, чай чөйбүз, Мейли бардык угармандарга барма чалып калам. Макул, давай. Жакшы көрөм. Давай. 5 берген сен. Бирок, действительно сиздин импровизацияңызга мындай султаныш керек экен. Мен ойлогом, бир аз кыйналат го, аягына чейин жетпейт депчи, но арагынан, бул жагынан, астан, үстөн өтөп эле өтүп кетти. Жок, импровизациядан кыйналган жокмун, просто сен вообще мага дал келмеген сөздөр жазып койгонсуң. Эми ойын шарт да. Мен кимге чалайын?
Кимге чалгың кетет? Таныштарданбы же таныш эместерденби? Боло берет. Сиз бул жакка чал десеңиз. Анда Максат Аврамовга чалайлы. Так, все, хорошо. Будет. Давай. Так. А сиз уже жазып баштадыңызбы? Жакшы, жакшы. Алло. Максат аке. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандайсыз аке, жакшысызбы? Мен Максат, Жалабат, Салтанат Ордо. О, Максат. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, Кудай атты. Кантип атасыз? Жакшы. Убактыңызды албадымбы? Жакшы элеби, сүйлөй аласызбы? О. Аке, Ошко келдим эле. Ошко келип, бир жаңы проект баштаган болчумун. Ошол проект менен сиз менен кеңешип, көрүшүп, сүйлөшүп отурсам деген болчумун. Бир убактыңыз болсо эгер. Максат, мен Бишкек келем да. Качан келесиз? Максат, bir jumanın içinde барам. Бир жуманын ичинде барам. Ооба. Жакшы, бирок аке, аз сүйлөй аласызбы, жакшы элеби? Ооба. Неме, баяндай, типа, мына юмористический шоу сыяктуу кылыш керек болуп атат да, мына YouTube'га да кирет да. Анан баягы элдер көргөндө дагы аз билесиз го, көп эле интервью болуп кеткен, баардыгы эле бири-биринин ал-акыбалын сурашып. Анан ал жакта эми баягындай кичине мындай необычный болуш керек да. Вазир жакшы, хан жакшы, аял жакшы, эр жакшы дегендей кылчы. Жакшы экен экен. Ошо анан ошого кандай бир балким бир кеп кеңешиңиз бере аласызбы? Анан бир Кандай болуп калсаңар, бүлөн отуруп атасыз, кандай алып? эми ошо бир гость чакырам. Балким биринчи конок болуп Аселже келип береби? Аселже келип берсем, Аселжен да билесиз го, аябай акылдуу, баягы өзү менен сүйлөшүп неме болуп келсем, китеп билим булагы деп бантип не боло берет го. Ошо биринчи гостка кимди чакырсам болот ака? Юмор болсам эмне чакырбайсың го? Кадыр, Ика. Тамашабы? Тамашадан кандай болбойбу? Жок, наоборот зор болот, бирок Кадыр аке менен го эми жакшы эле неме кылам, бирок Динка менен тааныш эмесмин да. Же сүйлөшүп бересизби өзүңүз? Акы мен айтып көрөйүн, неме кылбайсың? Кадыр менен жакшы болсоң, Кадыр менен сүйлөшүп көрбөйсүңбү? Кадыр аке өзү деле неме болуп берет десизби? Кадыр аке каякта? Случайно сиз менен неме демесизби? Жок, оштошто. Анан кийин баягы программанын жүрүшүндө неме кылсакчы аке, мисалы үчүн азыр көрүп атасыз го, эми трендте баягындай Instagram, анан баягы бир неме кылып эле, билешип эле киргизип атышат, анан TikTok тартсам. Тартып ошо гостко. Ошондой типа тапшырма кылып туруп, TikTok'та бирөөнү койдум, кайталап бердим деп туруп. Ал эми жакшы эле болобу, мисалы мен сизди гость кылып чакыра турган болсом, анан кийин эми элдин баардыгы сизди мындай серьезный деп кабыл алышат, анан сиз TikTok тартып жүрсөңүз. Буйок, эле, буйок пока полный никсо деп. Азыр биз бир программаны тапшырмалар кеңине да видео коюп турам, ошону кайталап беришиңиз керек деп туруп эле. Тапшырмалардан кийин насырда болсун. Азыр кой турам. SMS Макс, ты тормоз, тебя убить мало. Ушундай баягындай негатив комментарийлер не кылса болот ака, азыр бирөө жазып жүрүптүр да, Макс, ты тормоз, тебя убить мало дептир. Алар көңүл берилип койдум алар. Айырмасы жок. Просто эми баягы сизге чалып неме кылам, алигинде да Жалабатка келгенибизде жакшы неме жакшы сүйлөшүп жана кылдык эле го. Каршыком, мен неме кылайын анда? Бекчек сүйлөшөлү? Ошо келдим да. Ана баягы сиз качан келесиз Ошко ошондо? Ошону бир жума барам деп. Бир жумада ара турган болсоңуз, азыр уже баягы просто бир-эки проекттерди баягы пробный кылып тартып, Инстаграмда да киргизип көрүп неме кылдым да, анан анча-мынчасы тура эмес жазып, бандай хейтерлер да көп болуп атат да. Сизде болгонбу? Давранов, ты тормоз сыяктуу деп азыр мындай кандай түшүнсө болот дейм да. Мисалы, карантин учурунда дагы бир жакшы иш кылып жүрсөк, чалып алышып дагы ар нерсени айтышат, жазып деле ар нерсени айтышат, түшүнтүп. Алар көңүл бөлбөй койду. Иш болгон жерде сөз болот да, эгер сен жөндөй бирөө сөз болот да, демек сен иш болот, иш болот да.
Жакшы. Кербей жүрөт деп кое берди. Жакшы. Сенин сөзүң дұрыс керек, бирок канча ашыктап сүйлөгөндөр көңүл бөлбөй коюш керек да. Чындап эле коюп көңүл бөлбөй коюш керекпи, Макс? Сен разыграть еттик азырчы. Вот, немелер сен Макс тормоз, Макс эмне деп жаздым. Сен тормоз тебе убить мало дегендер мен жазып, короче, не то эмеге койдум. Неудобный кылып. Максимально неловкий положение койгону Асель Жеме неловкий положение койгону аракет кылды. Азыр бирок Аселде жакшы сөздөр жазды. Макс эме батарея чыгып кетет экен эмеденчи. Эмнеле? Ситуациядан эмеспи? Ситуациядан оңойло чыгып. Бирок кеп кеңешиңизге рахмат аке. Рахмат. Буюрса жакында чыгып калат, ссылкасын жаратып коебуз, көрүп коебуз. Болуптур аке, иштериңизге ийгилик. Келе турган болсоңуз эсен аман келип алыңыз. Сүйлөшөбүз аке. Болуптур. Кандай тандырабы болду? Нормально. Нормально, да? Сен жакшы чыгып кеттиң. Берер. Так, бардык фразаларды эже сиз айттыңыз. Кандай кылайлы? Сиздики? Жок, кандай кылайлы дейсиң? Мен ошондо мындай кылабыз. 5 фраза айттыңыз. Пардон, толук. 5ти мен дагы айттым. Мен мындай кылсак. Болобу? Справедливо болуш үчүн мен да утулган жокмун, сен да утулган жоксуң, туурабы? Ар кимдин акчасы өзүндө. Кайра эле пануляңбы? Анда Анда кийинки буюрса кийинки эфирде дагы жакшылап не кылайлы, более сложныйраак фразалар берген аракет кылайлы. Буюрса кийин көбүрөөк акча коюп ошондо балким нерак болот. Так, урматтуу көрүүчүлөр, сөзсүз түрдө биздин каналга катталыңыздар, Асель эжекебиздин Instagram баракчасына катталыңыздар. Дагы кийинки гость кылып кимди чакырайлы, ошондогу комментарийге жазып кетиңиздер.